таң эрте туруп бүгүнкү аба ырайына суктанып жана маанайын жакшы көтөрүүгө аракет кылып жаткан ар бир биздин мекендешибизге салам жолдойбуз. Көрүүчүлөрүбүз кутмандуу таңыңыздар менен. Бул таңда амандашып, саламдашып, Кел чай ичели программасы аркылуу көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз жана барыңыздарга ысык саламдарды жолдойбуз. Эшикте бир аз аба ырайы күндөн башкача, жан жаагандай сыяктуу себелеп турат. Эмнеси болсо дагы ар бирибиз үчүн жамгырлуу таң сонун өтсүн дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы орто жалбырактуу номер 113 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен бажытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таң кактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми студиябызга бизге чай ичүүгө келип калганда конокторубуз бар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дароо тааныштырып өтөлү. Үй бүлөлүк блогерлер десек болот, Бектемир болот, Сезим Алмазбекова бизде конокто. Кош келиңиздер. Кутман таң. Саламатсыздарбы? Балдарыңыздар каякта? Янка аташта келди. Эртең менен эрте турасыз керек сиз көбүнесе? Жок. Кеч турасызбы? Жок, биз деген азыр бөлөк жашайбыз да, акайын журттан бөлөк жашаган үчүн балдарым турган убакта турам. 8-де турса 8-де турам, 10-да турса 10-да турам дегенде. Ошолор уктап аткан. 12-де койсузбу? Ошолор уктап аткан мезгилде уктап албасам, ато уйкудан да жок калам да. Жакшы. Негизи мындай баштайлычы. Үй бүлөдө блогерлерди өтпөйлү, үй бүлөлүк блогерлер деп тааныштырып атам да. Жубайы, жолдошу экөө тең блогер болгондо мындай оңой болуш керек, Кандай ойлойсуңар? Ооба. Жеңил болот экен, себеби кээ бирлер жолдошу аялы блогер болуп, жолдошу андай эмес болсо, бир аз колдоо азыраак болуп. Сезим, сиз баштагансыз да, башында? Экөөбүз тең эле. Тең эле? Болгон, мен биринчи сунуш жасагамда, ушундай видео тартып көрбөйлү депчи. Биринчи эле видео тартканда аябай 400-500 миң просмотр болуп кеткен да. Жакшы комментарийлер жазылып, бардыгы бакыт каалап. Андан кийин жолдошум өзү кызыгып кетти. Ай, ушундай видео тарсак болот экен, сонун болот экен деп. Ошентип видео тартып калдык. Бектемир айтсаңыз, сиз негизи мурда кызыгуу болчу беле ушундай же Сезим айткандан кийин эле биринчи көрүүлөр көп болуп кеткенден кийин кызыгуу пайда болду? Жок, ага чейин эле биз өзүбүз активист болчук мектептерде. Мектептерде мен өзүм КВН ойнойт болчумун. Келинчегим болсом активистка болуп, жанагындай алып баруучу болуп ошентип жүрчү. Анан экөөбүздүн чымыбыз окшош келип калды. Ошондой эле тартып. Жылдызыбыз туура келди. Ошондой болуп калды. Ошентип эле тартып кеттик анан. Жакшы. Азыркы учурда силер сыяктуу үй бүлөлүк блогерлер көбөйдү го, мисалы, айыл жергесин чагылдырып, жолсо өздөрүнүн бир кандай десек, элди кызыктырган бир видеолору көп десек болот. Азыркы учурда 2 балалуу болдуңар дегендей, балдар менен тартыш кандай болот экен? Мурдага салыштырмалуу. Балдар менен тартыш чындыгында аябай кыйын болот экен алар менен. Жаңы мындай видео дегенди бассаңар, ыйлаган нерсе башталып кетеби? Ыйлагандар угулуп калат, анан жанагындай камерада бир аягына жетип каласың да, бир 2-3 секунд калганда балаң чыркап өтүп калат. Анан балаң көрсөтпөшкө аракет кыласың, себеби биз аябай жанагындай кыйын сыноодон өттүк да, мындай айткандачы. Анан ошон үчүн балдарыбызды көп көрсөтпөгөнгө аракет кылабыз. Кандай сыноо? Ошол бизде азыр Инстаграмда көп айтышат, эмне силердин эле балдар бар бекен. Көз тиет дейсиңер да, силердин балдарыңарга кимдин көзү тиймек эле деген сыяктуу хейттер көп жазылат да. Кызым 7 айдан ашып 8 ай болоюн деп калганда ооруп больницага жатып калдык. Ал жерде 3 күн жаткандан кийин температура высокий 40-ка чыгып, ичи дагы өтүп, ошентип реанимационага түшүп калдык. Ал жактан такыр температурасын түшүрө алышкан жок. Ошентип 15 күн 40 температура менен реанимацияда жаттык. Андан кийин гана
уже болбой баратканда врачтар да үмүтүн үзүп калышты да, биз силерге гарантия бере албайбыз деп. Ыйлап дуа кылгандан башка эч нерсе колубуздан келбей калды. Анан 1-2-3 дарыны аралаштырышып, сайганда гана температурасы 38-ге түштү. Ошондо 38-ге гана түштү. Ошентип 1 ай, 1,5 ай күнүбүз больницада өттү да. Ошондон кийин балдарыбызды көрсөтпөй дагы, көп жактарга алып чыкпай дагы калдык. Эмнегедир коркуп калдык да. Көз тиет дегенге. Көз тиет дегенге, анан көп адамдардын арасында ар кандай бирөө ооруп аткан болот, бирөө ооруп аткан болот. Баланы өтө абайлаш керек экен да. Организм слабый болгон үчүн любой ооруну мындай бат өзүнө тартып алат экен. Демек азыр балдарды аралаштырбай калыпсыңар. Жок, балдарды мүмкүн болсо ушул чыксак экөөбүз эле чыгабыз. Анан алар чыкса өздөрү кийин чоңойгондо алып чыкканга аракет кылабыз. Балдар макул, чоңдорго деле көз тиет деп коет го, чынында. Силерде деле байкайсыңарбы, кээде бир башкача бир сезимдер болот. Мен бул нерсеге мисалы ишенем да, мага да көз тиип калган кадимкидей сезем. Кээде болот да бул нерсечи. Силердечи ушул нерсе байкалбайбы? Бизде жолдошум өзү бат-баттан дем салып турат да, үйдөчү. Үйдө өзү дем салып, балдарга дагы өзүбүзгө дагы дем салып турат. Ошон үчүн дайым мындай дуа кылып жүрөбүз да, дайымачы. Жолдошум да кечинде өзүбүзгө өзүбүз дуа эме кылып, дем салып, сүрөлөрдү айтып. Ушундай болуп турат. Көз тигенден биз деле коркобуз чынында. Бирок кандай нерсени ошол кызыбыз ооруганда байкадык да, өзүбүздөн байкай элекпиз. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Мисалы блогер катары силерди элдер көп таанып калды дегендей. Анан эл арасында мисалы эркин эле жүрүп атасыңарбы же бир аз тартынуу башталып, ушундай нерселер, ыңгайсыздыктар болобу? Ал башында ошондо болчу, өзүбүздү ыңгайсыз сезип, анан сүрөткө чыгып ал десе өзүбүз деле ыңгайсыз болуп, уялып. Андан кийин азыр адамдар унутуп баратат. Себеби биз жанагындай басаңдап калдык, көп нерсе тарта албай калдык балдар менен. Анан видеолорубуз мурункудай кетпей калгандыктан, анан адамдар сүрөткө чыгат келип, бирок андай ыңгайсыз болбойт да, көнүп калганбыз уже. Биз жаңы видео тартып баштаганда экөөбүз тең студент болчубуз да. Бул окуудан келип бош, мен үйдө кечке бош. Анан видео тарткандан башка чында ишибиз деле жок болчу. Азыр болсо жолдошум өзүнүн жумушу бар. Мен үйдө 2 бала менен блог алып баруу, колумдан келишинче өзүмдүн блогумду жүргүзгөнгө аракет кылам, бирок үй бүлөлүк видео тартуу кээде бул жумуштан бошогондо гана ушундай болуп атат да. Азыр мурдагыдай активдүү болбой атпайсызбы? Мурдагыдай активдүү болгондо азыр действительно бир жака бармакпыз да. Хайп жаратмакпыз да, себеби мурун башында видео тартып баштаганда мен чындыгында өзүм кызыгып, саат 4-5-терге чейин уктабай өзүм сценарий жазып, вайндарды өзү жазат болчук. Анан кантип тартсак экен, ырларды жаттайт болчук, тамашалуу ырларды, келинчегиме тамашалуу ырларды жаттайт болчук. Ошентип эле бир жакшы видеолор кетет болчу. Анан адамдардын бара-бара көздөрү үйрөнүп калат экен да. Анан уже басаңдап келинчегиме айтканда мен өзүм жумушум бар. Основной жумушум бар, ошондуктан видеону да көп жарата албай калдык азыркы убакытта. Мурдагыга салыштырмалуу эң көп көрүү канча болгон силерде? Салыштырып көргөнсүңөрбү? 1,4 миллион. 1,5 миллион болгон. Негизи азыр Инстаграмда 2 миллиондон ашык просмотрлор бар да. Азыр канча болот? Азыр 100-200 миң ушундай. 200-300-400га чейин жетет. Жакшы тартсаң 500га чейин жетет да, кызыктуу кылып тартсаң. Чын эле мындай тартаарда атайын даярданасыңарбы же кел муну тарта калалы деп эле чыгып кетет? Башында ошондой болчу. Башында кел мону тарталы, мондай кылалы деп эме кылбайт болчук, просто эле мындай кетип баратып эле тартат болчубуз. Азыр эми андай кылсак болбойт да. Биздин өз видеолорубуз негизи жанагындай ырлар менен артынан ырдап ошентип эле тартат болчук да. Азыр эми көбүнчө вайн тартышка аракет кылып атабыз, семейный вайндардычы. Көбүнчө ошол тарапка аракет кылып атабыз. Көбүнесе кандай тарткан видеолоруңарды элдер мындай көрөт? Семейный. Жалгыздан тарткандар анчалык эмес болот, Ооба. Жалгыз тарткандар эми 200-300 просмотр болот, ал эми экөөбүз чогуу мындай кызыктуу кылып тартсак 500 миңден ашат да. Экөөбүз чогуу бир вайн тартыш керек да. Кызык
кызыктырып тартыш керек да, моундай. Же мунун үстүнөн күлүш керек, же менин үстүнөн күлүш керек. Ошондой. Негизи жакшы нерсеге, жакшы бир тарбиялуу нерсеге просмотрда хайпта кетпейт экен да. Азыркы учурда только жаман нерсеге хайп кетет экен. Сөзсүз бир не то нерсе чыгарышың керек, же бир менталитетке туура келбеген нерсе чыгарсаң, ошол даже миллиондон ашып кетет экен да. Силерде кандай болот азыр? Бизде билбейм, көбүнчө андай менталитетке туура келбеген деле нерсе чыгарбайбыз. Бирок бир жолу чыгарганбыз да. Ал видео 2,5 миллион болуп кеткен. Мен кош бойлуу кезде жолдошум курсагымды өп, негизи кыргыздын менталитетине туура келбейт го. Ошол видеобуз 2,5 миллион просмотр болуп кеткен. Андай эле видео да? Кыска, 15 секундтук видео ал. Бирок действительно просмотр көп алып, лайктар 15 миллион лайк алып кеткен да. Мына ушундай, силер ошол нерсеге ишенесиңерби? Мисалы, видео сөзсүз кызыктуу болуш керекпи, же жанагындай мындай кызыктуу деген жака чыгып кетет го? Ошол жерге чыгып кетсе эле, жөнөкөй бир видео деле, ошол баягы көрүү алып келет. Негизи айырмачылыгы кандай? Бул видеонун чындыгында өзү негизи видео кыска болуш керек, биздин оюбузча, биздин билишибиз кыска болуш керек, анан эффективный, жанагындай мындай жакшы качестводо тартылыш керек да. Анан кичине кызыктуураак болуш керек. Ошондо гана рекке түшүшү мүмкүн да. Эгерде качествосу бар болуп туруп, кызыксыз болуп калса, ал деле көрүнбөй калат. Мындай элдерге кыска, анан нуска түшүнүктүү болсо, анан кетет ошол нерсеси. Азыр мурдага салыштырмалуу, башында мисалы ушундай блогерлер аябай көп болчу, салыштырмалуу азыр элди күлдүрүш да, кызыктырыш да кыйын болуп калды. Башкача бир нерсе ойлоп табыш керек, Силерде пландар барбы? Бизде пландар бар, негизи хайп боло турган видеолор тарткыбыз келет. Азыр эме болуп аткан видеолор тартыш керек да, данный моментте кайсыл адамдар тема актуалдуу болуп атат, кандай эмелер актуалдуу болуп атат, ошондуктан азырда жакшы видеолор тарта албай атабыз, себеби өзүңүздөр билесиздер, азыркы дүйнөдө акыбалды, ошондуктан биз жакшы видеолор тартыбыз келет, бирок азыр тарта албайбыз да негизи. Негизи ошол нерсеге да карап турасыңарбы, мисалы Кыргызстанда эмне болуп атат, дүйнөдө эмне болуп атат, Азыр кененирээк ушул жөнүндө сөз кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолор болсо бизге жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Бир аздан кийин көрүшөлү. Кел чай чели программасы көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Gold чайы. Үй бүлөбүз жакшы көргөн мыкты чайдын жагымдуу жыты жана бай даамына жетиш үчүн алар эң жакшы жана жаңы чогултулган чай жалбырактарынан кылдат тандап алышкан. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Gold көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Gold, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Бизде болсо студиябызда блогерлер бар, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин көрүүчүлөр арасында дагы кантип блогер болсом, кантип баштайм деген суроолор бар болсо, 0508 400 100 номери аркылуу бизге жиберип койсоңуздар болот. Жооп алалы. Чынында эле кантип башташ керек? Мындай өзүнчө буга шык керекпи же ар бир эле адам блогер боло алабы? Кандай ойлойсуңар? Чындыгында айтсак, бул нерсеге действительно шык керек экен. Желание болсо тартасың да, анан камерадан уяласың башында тартып атканда. Бирок ар жактан кичине болсо да бир желание керек да, алачы. Мындай шык керек. Себеби мен башында айтып кеткендей, КВН ойноп адамдардан коркпойсуң да, эмеден, камерага чыгыштан. Мондай камерага келгенде өзүң айтып чыга бересиң да, эмелеринчи, видеолорунду, өзүң башынан өткөндөрдү айтып чыга бересиң. Башташ үчүн желание менен кичине шык керек да. Атайын үйрөнүп, бул нерсени мындай үйрөткөндөр пайда болдубу? Азыркы учурда бардык нерсени үйрөткөндөр барго, азыр тренерлер, коучтар жана башка бардыгын үйрөтүп башташпадыбы, онлайн түрүндө. Азыр блогерлерди даярдап аткан нерсе пайда болдубу же боло элекпи? Ошондой болуп атат жаштардын арасында. Бирок блогер болуш үчүн атайын окушун деле кереги жок го дейм. Жөн гана ошол азыр эми билет да ким кандай видео керек, элдергечи кандай тартыш керек,
колунда телефон бар, штативтер бар. Өзү эле алып тартырса болот, анын эч кандай окуусу деле жок да. Болгону видео монтаж тууралуу окуса болот. Видеону кантип монтаждаш керек, кандай эффекттерди коюш керек, ошолорду окуса болот. Анан блогерликти үйрөтүү деген менимче ошол эле болуш керек. Кантип монтаждайт, кандай эффекттерди коет, ошол эле болсо керек. Бул тармактан жакшы эле акча тапса болобу? Блогерликтенби? Миллион тапса болот. Кантип? Ал үчүн сен жашооңду арнашың керек ошол нерсеге. Анан кадимкидей жумуш бул, иштеш керек, иштеш керек. Бирок биз таба элекпиз. Күнүгө үстүнөн иштеп туруш керек. Жок, чынында ошондойлор барбы? Жумушу бул блогерлик болуп кеткен, а бизге блогерлик бул жумуш эмес да. Бул жөн гана хобби. Же болбосо зериккенде кылуучу нерсебиз да. Азыр блогерлер чыгып атпайбы? Акчасындагы, жумушундагы, жашоосундагы жалаң блогерлик арнагандар, мына ошолор миллиондон тапса болот. Силердин эң көп тапканыңар канча болду эле? $300 болгон. Реклама кылып бир эле реклама. Жыйнап келгенде көп эле тапканбыз. Айына 100 миңден ашык 200-300 миң тапкан учурубуз болгон. Бирок бул блогерликтен эмес. Блогерлик дагы анан мен өзүмдүн курстарым бар, автордук курстарым бар. Өзүм иштейм, SMM болупчу. Ошолорду жыйнап келгенде 300 миңден ашкан учур болгон. Жакшы. Азыр баягы бир аз көрүүлөр жылдый түшүп кетти деп атпайсыңарбы? Анан ошого жараша дагы жарнама бергендер, реклама кылгандар да азаят бекен, Ооба. Себеби хайп болуп турсаң, ким эле сага реклама бергиси келет. Кайрылат баары элечи. Элдер сага кызыгып турса, ал убакта просмотруң жакшы кетет. Любой тармакты алып туруп, любой жакты алып туруп реклама кылсаң, жакшы реклама болсун да. Эгерде көрүүчүлөрүң аз болуп, анан жанагындай эме болуп атсаң, басаңдап атсаң, ал кезде просмотрларың да аз болот, значит, адамдар да сен жарнама берүүчүлөр да аз. Негизи Instagram баракчабызга сториске гана жарнама алабыз да. Постко жарнама албайбыз. Постко жалаң өзүбүздүн үй бүлөлүк видеолорубузду жүктөгөнгө аракет кылабыз. Ал эми сториске ошону дагы мындай мурун жаңы чыгып баштаганда жарнама кылып бериңизчи десе кыла берет элек да. Ушундай жарнама кылат экен депчи. Азыр болсо жок, жарнаманын бардыгын эле кыла бербей турган болуп калдык да. Только мен баракчамда 90% айымдар болгон үчүн айымдарга керектүү, чын эле онлайн иштесе боло турган, же болбосо айымдарга бир пайдалуу реклама болсо чыгарып берем. Ошон үчүн жарнаманы да тандап алып калдык да. Себеби азыркы учурда мошенниктер аябай көп экен. Биздин аккаунтубузда аябай жөнөкөй адамдар бар да. Биз дагы өзүбүздү жөнөкөй адам катары сезип, ошолор менен жүргүбүз келет, ошолор менен күнүгө мисалы үчүн үй бүлөң болуп калат экен да. Адамдарчы истористи күнүгө карайсың, кимдер көрүп атат экен. Анан эми аягына чейин көрбөйсүң, эми башынан көрөсүң, кадимкидей үй бүлө болуп калат, кадимкидей сага желание эмелерин жазып, каалоо тилектерин жазып турат. Ушундай болгула, ушундай болгула деп. Анан аларга дагы жаман нерсени чыгаргың келбейт экен да. Алар да алданып калса, кийин биз да өзүбүздү күнөөлүү сезебиз. Себеби биз кылганбыз рекламаны. Анан алар айтат, силер кылгансыңар, силерге ишенип кылдык, силерге ишенип барганбыз деп алданып калдык десе, анан биз өзүбүздү дагы ыңгайсыз, күнөөлүү сезебиз да. Күнөөлүү сезебиз да чындыгында. Биз жанагындай эмеспиз. Бүгүн рекламаны чыгарып коюп, эртең унутуп кала турган. Мүмкүн болушунча ошо элдерге мындай жакшы нерсени алып келчү нерсени реклама кылган аракет кылабыз. Жакшы. Эң сонун, урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр болсо биз жогорудан бери кантип тартып атат, эмне болуп атат, көрүүлөрү кандай, ошолор жөнүндө сөз кылып жатабыз. Балким сиздерди көргөндөр бар, көрбөй калгандар бар дегендей. Балким азыр бир видео коюп берели деп атабыз. Кыскача ошону көрүп көрүңүздөр. Ооба, буларды мен көргөм деп калаттырсыз. Балким азыр видеого назар салалы. Мына ушундай. Негизи блогерликке келип, ырдаганы да, бийлегенди дагы, элдер менен сүйлөшкөндү дагы бардык тарапындай өзүнө камтыйт го, Ал нерселерди үйрөндүңөр болуш керек, ушул тармак аркылуу. Кандай дейсиңер? Ооба. Блогерликтен негизи көп нерсени үйрөндүк. Башында сүйлөө речибиз да бир аз начар болчу. Биринчи интервью бергендерибиз бар да, толкунданып кеткен, шашып кеткен,
азыр бир аз кичине ачыгын баарын айтып койгон. ачыгын баарын айтып койгон. Азыр жашырып, башкалар үйрөнүп албасын деп. Жок, адамдар көрсө жанагы жашырат экен да эмеде жактарынчы. А биз болсо жаман жактарыбызды да ачык айтып салат болчу. Азыр жашыш керек экен да, бир жакшы жактарын айтып чыгыш керек экен. Азыр бир аз ата-эне болуп, эки баланын энеси, атасы болуп калгандан кийин бир аз токтоло түштүк. Кадимкидей, э? Кадимкидей токтоло түштүк. Мурун жаш экенбиз деп койсо. Мурун жаш экенбиз. Билбейт болчук да. Мындай ачык айкын жүрө берет да. Турмуш үйрөтөт деген чын экен, э? Чынында эле блогерликтен сырткары үй бүлөдө кандай болуп атат? Жаш, мисалы, блогерлер катары таанитсилерде, жубайларда башында сөйлөшүп жүргөн учур такыр башка, үй бүлөлүү, ата-эне болгон такыр башка дегендей, ушул периодтарда айтып бергилечи. Сүйлөшүп жүргөндө биз негизи 3 ай эле сүйлөшкөнбүз. 3 ай сүйлөшүп, 3 күн жолукканбыз. Андан кийин эле сөйкө салуу болуп, кыз сатуу, той болуп, уланып кеткен. Андан кийин жашоо башталды. Ойлогондой болду? Ооба, ойлогондой эле, Кудайга шүгүр. Кандай ниет кылып, кандай тилек кылып, мындай кандай жолдош тилесең, ошондой жолдош болду да мага. Өзүм ниет кылгандай жолдошум. Ожо кызыбыз төрөлгөндөн кийин жолдошум эң мыкты ата экенин дагы билдим. Жолдошум чынында жакшы ата, себеби чындыгын эле айтып атасың. Себеби ачыгын деле айтсаң болот. Ачыгын деле айтып түнүсүн карашат, аябай чарчап калган чындачы, түнүсүн карашат. Кызым почти атасы эле карайт. Жумушта болгон учурда мен карайм, жумуштан келгенден кийин болду, кызым уже мени унутуп калат. Атасынын кызы. Балам азыр кичинекей болгон үчүн менин жанымда. Бирок ошондо деле мен жумуштарымды кылганча атасы карайт да. Мен эмизип, же болбосо бала карап аткан учурда жолдошум кызым чачкан нерселерди жыйнай коюп, үйлөрдү пылесостой коюп, сен отура бер, мен өзүм пылесостой коем деп. Чынында ыраазымын да ошол кишиге. 3 жыл биздин баш кошконубузга 3 жыл болду. Ошол 3 жылдан бери жолдошум аябай ыраазы болуп жашап келип атам. Ой сонунай. Эдиштери жубан айтпай эле кой. Айтып койду. Келеби, сиз айтыңызчы, жубайыңыз жакшы жубай болуп берип атабы сиз ойлогондой? Мен мактагандай мен да мактайын эми. Болбой калат. Чындыгын айтың. Чындыгында жубайым тууралуу сөз кылайын десем, аябай көп сөздөрүм жетпейт. Мактайын десем, действительно. Эми жанагындай адамдарга кызык да, булар урушабы деген. Биз деле урушабыз. Биз деле талашабыз, бирок андай эмес да. Андайга жеткирбейбиз да, ошого жеткирбегенге аракет кылабыз. Бул аябай чындыгында башка адамдан көрбөгөндү мен ушул келинчегимден көрдүм да. Башка кыздардан көрбөгөндү ошо келинчегимден көргөм. Ошондуктан мен ошол келинчегимди тандагам да. Азыр деле тандаганыма өкүнбөйм. Себеби эмнени десем ошону кылат. Мисалы үчүн мен бүгүн манты жегим келип атат деп мындай чет жагын эле чыгарып коем. Манты көптөн бери жебей калдык десем манты кылат. Кечи жакында 2-3 күн мурун оромо кылды, аябай. Анан аябай жегим келет да, футболдон келгенден кийин аябай жесем, аябай сонун манты болуптур. Анан мен айттым, манты жетпей калып, чөтө дагы курсагым ачты десем, эртеси дагы оромо кылыптыр да. Анан оромосу да аябай сонун болуп. Чындыгында өзү эркек киши ашказан менен сүйөт деген чын, алга кошулам. Үйдө жакшы тамак уютный болуп турса, анан келинчеги жакшы тосуп алса, любой эркек үйдө жашат да. Мынакей. Эң сонун көз тийбесин, бири-бириңерди сонун мындай айтып бердиңер дегендей, балалуу болгон кандай экен? Чындыгында балалуу болгон мен үчүн жакты. Аябай. Мен келинчегиме ар дайым айтып турам, эгерде бала ушунчалык ширин болгондо мен 18 жашта эле үйлөнөм деп. Аябай кызымды көрүп аябай чындыгында аябай өзүмдө ата сыймыгын алганыма шүгүр айтам Аллах Таалага. Азыр еще балам бар, баламдын өзгөчө өзүнчө кылыгы бар, кызымдын өзүнчө кылыгы бар. Жакшы, сезим кыскараак айтсаңыз болот?
Мен эне болгондо чынында депрессияга түшүп кеттим. Себеби төрөттөн соң менин организмим ушундай экен, аябай толуп кетет экенмин да. Ошол убакта аябай депрессияга түшүп жүрдүм, элдердин сөзүн көтөрө албай ыйлап жүрдүм. Анан бир кызымды карап, бир баламды карап кайра шүгүр айтам да. Жок дегенде балдарым бар го, Кудайга шүгүр, эми балдарым чоңойсо калыбыма келем деп өзүмдү өзүм алдап, балдарымды өп жыттап, ошолор менен алаксып, эне болгон сезим баары бир башкача экен. Эң сонун мына ошол нерсенин баардыгын дагы да болсо 2 эсе 3 эсе көп болсун деп каалайбыз. Эң сонун блогерлерсиңер. Силерге чоң рахмат келгениңерге. Бизден чакан белек болсун, үйгөрүп чай ичип койгула, Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.